организмди чогултасың атагы түшкөндө ошону карайсың кайсына кирет мисалы. Булар Ош технологиялык университетинин студенттери. Окутуучулары менен бирге Ош шаарындагы Эдельвейс, Алай-1, Алай-2 жана Манас-Ата муниципалдык аймактык башкармалыгында экологиялык акция жүргүзүшкөн. Жыйынтыгында бул аймактарда бак-дарактардын аздыгы, таза суу, таштанды көйгөйлөрү курч экенин аныкташкан. Экологиялык акциянын жыйынтыгы окуу жайдагы илимий практикалык форумда чагылдырылды. Ушул конуштагы экологиялык көйгөйлөрдү аныктадык. Андан тышкары биз ошо топуракты, сууну, абанын пробаларын алып, ошонун негизинде дыкат экологиялык изилдөөлөр жүргүздүк. Бул эмне үчүн өткөрүлүп атат? Эмне дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой экологиялык көйгөйлөр азыр өтө куурчуп, глобалдык климаттын өзгөрүшүнө жана көп факторлордун терс болуп жатышына өбөлгө түзүп келүүдө. Бул жерде негизги үйрөнүп кеткен нерселерибиздин бири бул бизде ошол экологиялык азыркы учурда Кыргызстандагы жана башкача айтканда Ош шаарындагы экологиялык абалыбыз канчалык баалуулук экендигин жана бизге ошол элдердин экологиялык көйгөйлөрүнөн негизги максатыбыз ошол элге ачык айкын алып чыгуу болуп эсептелинет. Жана ошону менен жогорку жактагы башкармалыкка же болбосо жогору жактагы эл төбөлдөрүнө ошол экологиялык көйгөйлөрүбүздү башкача айтканда элдин көйгөйлөрүн ачык жеткирип болуп эсептелинет. Жаштардын бул демилгеси аракет Кыргызстандын жаңы конуштарында жашаган жарандардын жашоо шартын жакшыртуу долбоорунун алкагында ишке ашкан. Бул иш-чаранын негизги максаты ошол аныкталган көйгөйлөрдү тийиштүү органдарга көрсөтүү, ошол эле учурда аны чечүү жолдорун сунуштоо. Андагы баягы көп түрдүү көйгөйлөр чыкты, ошону бир жалпы элге мындай ачыктоо көрсөтүү же болбосо жайылтуу ушундай көйгөйлөр бар деген сыяктуу мааниде максатта өтүп жатат да негизи. Долбоордун алкагында экологиялык акция өткөрүлгөн аймактардагы номер 27, номер 70 жана Нурлан Садиев атындагы орто мектептин окуучуларына жаратылышты жакындан таанытуу максатында экологиялык сабактар өткөрүлдү. Анткени келечек муундун жергиликтүү экологиялык көйгөйлөрдү окуп билүүсү алардын айлана чөйрөнү коргоого болгон жоопкерчилигин арттырат. Бизге аябагандай сонун сабак өтүп берди экология тууралуу. Экологияны кантип сакташ керек, экологияга кандай мамиле жасаш керек. Биз бүгүн аябагандай өзүбүзгө аябагандай сонун маалыматтарды ала алдык. Жана ошондой эле мурун билбеген маалыматтарды алып, эмне кылыш керек, кандай нерселер жасаш керек, кандай нерселер жасабаш керек түшүнүп, билип алдык. Мисалы, экологияны сактай турган жолдордун бири бул өзүбүздүн ден соолугубузга туура кам көрүү экен. Биз муну билбейт болчук, бирок бүгүн сабактан көп нерселерди билип алдык. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка досторубуз менен бөлүшүп, ата-энелерибизге дагы түшүндүрүп айтып, туура эмес нерселерди колдонбогонго аракет кылабыз. Биз ойлойбуз, бул мына ушундай иш-чараларды мектепте көбүрөөк өткөзсөк, бул биздин жалпы эле мына Ош шаарын эмес, Кыргызстан боюнча жакшы бир коомду, экология менен гармония жашай турган идеологиялык бир коомду келечекте бир жакынкы 5-10 жылда өстүрүп жеткенге мүмкүнчүлүк болот да. Эмне үчүн мектеп окуучуларына өткөрүлдү деген? Мектеп окуучу эми биз жалпы өзү долбоордун алкагында болду да. Себеби биз жергиликтүү курумдар менен жолукканбыз. Эми алар менен таанышып, кезек мектеп окуучулар болчу. Анткени кийинки алмашат турган коом ушул эле жаштар да. Ошого азыртан билим аркылуу маалымат жеткизүүгө аракет кылат. Экологиялык акциянын жыйынтыгы Ош шаарынын мэриясында да талкууланды. Тегерек столдо мэриянын муниципалдык аймактык башкармалыктардын, мекеме ишканалардын жетекчилери, аракет долбоорунун өкүлдөрү, тиешелүү тармактар боюнча иш алып барган илимий кызматкерлер катышты. Жакшы нерсе айтылып кетти, жана Эдельвейстеги туура Эдельвейсте зеленый зона вообще жок десе, 0. Ал жакта эми ал жактын деле өзүнүн бир түйшүгү бар, суу маселеси бар. Мен билем, как зеленхозда иштеп кеткен катары билем. Бүгүнкү күндө биз даракты өстүрүп, биз даракты карап, сугаруу өтө оор нерсе. Эми жасалса болот, эми бир кандайдыр бир бул жерде мэриянын өкүлдөрүнүн суранычы ошо бийлигинен ушул каражат талапталат деп ойлойбуз. Любой экологиянын коопсуздугу. Мен ойлойм да, мындай айтканда экономика менен экология бири-бириге карама каршы согушат.
душман болот. Экономиканын өстүрүү максатында экология кыйрап калган учурлар көп да биздечи. Жыйында жаңы конуштардагы селдин келүүсү, топурактын кыртышы жана өсүмдүктөрдүн абалы боюнча изилдөөлөр жүргүзүлдү. Экологиялык шарттарды жакшыртуу үчүн сунуштар берилди. Аракет долбоору Кыргызстандагы жаңы конуштардын жашоосун жакшыртуу максатында иш алып барат. Ал эми Ош шаарындагы Эдельвейс, Алай 1, Алай 2 жана Манас Ата аймактарындагы элдин турмушун оңдоо боюнча 2 жылдан бери ар тараптуу жумуштар аткарылууда.